Былтыр 1 ноябрь 2018 жыл бул маселени биз көтөрдүк эле. Андан бери мына 1 жыл, 1,5 ай өттү. Анан 25 июнда да ушул комитетте кесиптештерге рахмат, дагы бир жолу бул маселени карап, ушул маселенин толук кандуу аткарылбай атканын белгилеп, 1 октябрга чейин мөөнөт бердик эле. 2 жол берилген мөөнөттө дагы бул биздин жогорку кеңештин протоколдук тапшырмасы ишке ашкан жок да. Эмне себептен? Ушуну айтсаңар. Тапшырмага жараша биз өзүбүздүн өнөктөш мамлекеттер менен сүйлөшүү, чоң сүйлөшүүлөр болду. Ошонун алкагында биз жанагы пилоттук товарларды маркалоону кийинки убакка, алыскы убакка жылдырууга көп сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошону менен кошо биз өкмөттө кайсы оператор, кайсы орган оператор боло алат деген эмени баягы суроону көтөрүп, өзүбүзгө бир чечимге келдик. Бизде өзүбүздө жана Мегаком болобу, ошону маркалоо боюнча финанс оператор болот деп чечим кабыл алынды өз ара, бирок азыр макулдашуу жүрүп атат да. Анан биз бүт чечимдерди өз учурунда аткарууга аракет кылып атабыз. Ошону менен биз өнөктөштөр менен кошо сүйлөшүүлөр. Себебин айтсаңыз, эмне себептен аткарбай атасыңар? Силер мындан 1,5 жыл мурда пилоттук деп уже башташыңар керек болчу. Өзүңөрдүн берген маалыматыңар мененчи. Биз эми буюрса 1 январдан баштайбыз. Просто бу жакта оператор маркалоонун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Мисалы, кээ бир мамлекеттер алдыга жылып кетти, кээ бири артта калды. Анан ортодо калган мамлекеттер менен алдыга чыккан мамлекеттин ортосунда бири-бирин коддорун окубаган маселе жүрүп атат да. Бири-бирин, мисалы, Армениядан чыккан продукцияны Россиядан окуй албаса, ал экспортко кете албай калат да. Ошол чоң маселелер туулуп атты да. Азыркы күндө ошо өнөктөш мамлекеттер менен чечим кабыл алынды, ушу гармонизация болсун. Ар бир коддорду окуганда мүмкүнчүлүк болсун деген чечимге келиштик. Так жооп ала албай атам, урматтуу Санжар Тожогожо, сиздин жоогуңуз канаттанган жокмун. Экинчи суроону берейинчи, анда орун басарыңызды угуп эле жүрө берсем эчтеке жок мындайчы. Мен экинчи суроомду берейин. Канча акча турат экен ушунун баарын ишке ашыруу? Орто эсептен эсептөөлөр барбы? Эсептөөлөр бар, бирок мен азыр айта албайм. Ал жанагы биздин оператор фискальных данных ошол эсептесин жүргүзүп жатат. Ошону бергенде анан кантип 1 январдан баштайм деп айтып атасыңар? 20 күндөн кантип баштайсыңар? Даже эмне экенин билбесиңер анычы. Салык кызмат. Таттар Урмату Алазимович, салык кызматы Россия Федерациясынын Кандай дейсиңер? Россия Федерациясынын техникалык жардам көрсөткөн жатат 925 миллион. Россия Федерациясынын бюджетине каралып жатат. Качан көрсөтөт ал? 200 миллиондун ичиндеби же бул башкабы? Жок, ошо маркировка боюнча алар информационный системаны на безвозмездной основе бизге берген жатышат да. Бул эмне себептен берет? Жаңы келишимби бул же 200 миллион берип аткан? Үстүндө иштеп атабыз. Ошо Россия Федерациясы бизге жардам катары техникалык жардам берет. Качан берет? Азыр переговорлор жүрүп атат. Буквально өткөн жумада өкмөттүн аппаратынын жетекчилиги дагы, биздин председатель дагы Россия Федерациясына барып келди ушул маселе боюнча. Азыр анда өзүңөр өкөңөр бири-бириңерге карама-каршы келип атпайсыңар. Саясат жүргүзгөн мамлекеттеги экономика министри жарыя кылып атат. Биз 1 январдан ишке киргизебиз, болду баштайбыз деп. Сиз айтып атасыз, биз сүйлөшүүлөрдү оборудованиесин алынга эмин жүргүзүп атабыз деп. Кандай? Владимирович, можно, да, я в то ясность введу? Здесь с грантовой помощью Российской Федерации 2 момента идет. Одна идет на маркировку, другая часть это уже ИСНАКТы, модернизация всей системы фискализации, которую мы хотим внедрить. На маркировку уже с 1 января мы хотим пилот ввести. То есть она будет сразу, это генерация кодов. Это проблем не будет. Вы это говорили еще год назад, да, что вы ведете до Нового года, да? Вы до сих пор говорите, до Нового года ведете. Мне мало верится. В бюджете средства предусмотрены на это, нет? Дополнительно. Маркировка харалды в бюджете? Это как раз оператор, который будет вводить, он из собственных средств это будет. Жок, мен айтып атам, бюджетте каралган жок бул. Республиканский бюджетте жок, бул оператордун бюджеттин өзүнөн болот. Ал жерде силер жазылып атат. Эгерде кошумча бюджеттен түшсө, анан биз каралат буга депчи. Кошумча кирешебелик болсо деп. Кошумча кирешебелик болобу же болбойбу? Азыр бюджеттен минус менен кетип атабыз. Эмдиги жылкыга
салыкчылар башты ийкеп атасыңар, 16 миллиард сомду да кошуп бюджетке кабыл алып атабыз, алып бердик, аны бекитип бердик, суранып келдиңер. Быйылкыны толтура албай минус сурап атып туруп, кайра эмдиги жылкы 16 миллиардта кошуп туруп, эми дагы айтып атасыңар. Биз ушунун эсебинен дополнительный түшсө куруп беребиз деп. Алазимович, мен тактап кетейинби? Биз ошо маркировканы кылчу мисалы ишкана ал өз эсебинен кылат. Ал республиканский бюджеттен албайт ал акчаны. Ал кирешеге байланышы жок. Ким бул так чечилдиби? Азыр чечим кабыл алына элек, бирок баягы бир 90% бир ойлоп атабыз, бул мегаком болуп турат. Айтпагыла деп чечим кабыл алынбай калса эмне болот анда? Бир айдан кийин кантип келесиңер анда дагычы? Бир айдан кайра сурайбыз да. Сандар Турдукожоевич 1-январдан иштейт дедиле деп. Бул пилотный башталып атат 1-январдан. Анда айткылачы, могу маркировка, идентификация бул фискализациянын электрондугуна салыктык процедуралардын бир бөлүгү болуп эсептелеби? Анда эчтеке залашты этилек нерсеге силер эмдиги жылкы бюджетке айтып атпайсыңар. Фискализациянын эсебинен биз көбөйтөбүз киреше деп. Баяндагы салык кызматынын жетекчиси айтты ошондой деп. Кошумча чөт бизге депчи дагы. 1 январдан 1 июльга чейин маркировка боюнча пилоттук долбоор болот, а 1 июльдан баштап уже постоянный основада маркировка кирет на отдельные виды товаров. Анан токтом кабыл алып турсаңар, акчасы чечилилек, ким экени чечилилектеги токтомду алдын ала аткарылбай турган токтом кабыл алып турганда 17 октябрь 2019 жылы ким ишке ашырат чечилилек, акчасы чечилилек. Анан токтомду эми жогорку кеңештин тапшырмасын аткарыш үчүн эле давай бат өткөзүп салалы деп койгонсуңар. Микрофон говорит. Ошо боюнча токтом кабыл алынган. Азыркы учурда бир да мамлекет маркировканы киргизе элек, бардык жерде пилоттук вариантта иштеп атат. Пилоттук вариантта иштеп 700%-ке көтөрүп атат го поступлениени. Каякта кире элек деп атасыңыз силер? Россия мамлекети Мына шубно меховой боюнча 700 эсеге өсүп атат. Маркировка киргенден кийин ачыкка чыгып туруп. Россия мамлекети 1 марттан баштап бут кийимге киргизе иштеп атат. Азыр Казакстанда да кире элек, башка мамлекеттерде кире элек эч ким. Мына табак тамеки менен алкоголга кийлебиз деп жазып атасыңар да силерчи, токтомганда. Биз деген муну 20-октябрь 2017 жылы мыйзамга өзгөртүү кабыл алганбыз. Билесиңер ошону? Ошондо 1 январь 2018ден баштап ошо алкоголдук продукция бирдиктүү мамлекеттик автоматташтырылган маалымат системасына кирилиш керек болчу. Алдан бери мына 1,5 жыл өтүп атат, уже 2 жыл өтүп атат андан беричи. Анысы жок эле, силер токтомго жазбасаңар деле кирген, ал мыйзамды аткарышыңар керек болду силер. Эмне 2 жылдан бери мыйзам аткарбайсыңар анда? Аны кайра токтомго жазып атасыңар муну? Жок, мейли, мында тамеки менен алкоголду мыйзамды кабыл алып берип атпайсыз. Мына бизде биринчи микрофон тамызып алчы. 1 январь 2018 жылдан баштап Микрофон там иштетип албайсыз. Алазимович, это закон был принят по аналогии с Российской Федерацией. Когда мы разрабатывали вот фискализацию налоговой системы, тогда мы приняли решение, что будет эффективнее, если мы пойдем по этому пути, по маркировке этой алкогольной продукции, не по российскому пути. Ну, вы же пишете, закон же никто не отменял, правильно, да? Просто это уже будет через 20 дней, 2 года будет. Это без этого ваше постановление по маркировке табачных изделий и алкогольной продукции уже вы обязаны были закон выполнять. Вы правы, Алазимович, что это просто очень дорогостоящая программа была. Вы знаете, бюджетный тартыштыгы боюнча невозможно было разобрать. Азыр сурасам айтып атпайсыңар, ал жөн эле бир частный эле аткарып коет депчи. Нет. Кандай эми? Санжар Турдукожоевич, орун басарыңыз айтып, это очень дорогостоящее мероприятие дейт. Сиз болсо бир частник бүтүрүп коет муну деп атасыңар. Ооба, дорогостоящий, ошону частник бүтүрөт. Баасында айта албай атпайсыңар, канча болот примерно хотя бы. Өзүнүн акчасын бул маркировка аркылуу чыгарат да. Маркирлөө аркылуу. Эми мен айтайын дегеним, мындай өтө жоопкерчиликсиз мамиле кылып атасыңар да.
мейлем кейінгісін өттөл. Мына 18 ноябрь 2019 жылы мына Евразиялық комиссияның жиыны болды. Қатыштыңар бі біреуңер? Кім қатышты сілерден? Ошол жерде сілер доғышыңарды беріп атасыңар, қолдойыңыз деп. Емнен деп атады? Владимир, про маркировку, да, говорите? Да. Владимир, смотрите. Вообще повестка не про маркировку идет. А? Вы не, Да, я не сейчас сомневайтесь в этом уже. Владимир, Полчаса говорим. Сейчас вот, вы же помните, мы ратифицировали соглашение, которое было принято в рамках ЕАЭС по маркировке. В этом соглашении четко прописано, если государство-член инициирует маркировку какой-либо продукции и в течение 3 месяцев не будет принято решение по нему, то эту маркировку государство-член, которое инициировало, вводит на основании своего национального законодательства. Если мы не поддержим это решение, то, допустим, например, про обувь, да, скажем, или вот про новое 18 ноября, которые 4 вида товаров, которые они приняли, тогда Российская Федерация имела право национальным законодательством регулировать маркировку. И она могла у себя в законодательстве принять решение такое, что будет маркировать только тех предприятий, которые зарегистрированы в Российской Федерации, или там, которые завезены или растаможены у них. То есть такие более жесткие условия для маркировки могли поставить. Çok мындай болуп атпайбы? Эми силер за месяц принимаете постановление правительства и говорите, начинаем с табака и алкоголя. Через месяц голосуете за то, чтобы вводили маркировку по обуви, фотоспышкам. Ладно, самое главное, вы голосуете за легкую промышленность. Швея, ертең блузкалар болот, постельное белье, биздин 100 000 деген кишилер азыр ушу менен окат кылып атат. Анан эгерде буларды билесиңерби, вы голосуете за то, что 2021 жылдын 1 январынан баштап туруп запрет болот. Нет, Владимирович, это немножко не так информация, запрет будет. Там именно в этом решении, где принято, мы специально приняли такое решение, что, например, государство-член, который инициировал эту маркировку, оно вводит у себя, другие государства-члены не обязаны вводить, но они обязаны маркировать ту продукцию, которая будет поставляться на рынок Российской Федерации. И если государство-член, который хочет... Кепилдик аласыңарбы? Россия өкмөтү үчүн жооп бере аласыңарбы? Алып туруп алар 1 январдан кийин бизге маркировка болгон гана продукция кирет деп койсочу. Еще раз, как? Вы не отвечаете за российское правительство, ладно? Я говорю о том, что... Вы отвечаете за себя. Я вот за нас и отвечаю, что... Анан кийин эгерде эртең ким билет, Казакстан менен Россия алып туруп, мына жазылып турат голосуемда 21 жылдан баштап легкий промышленностьке бизге алар кирбей коюшка укугу бар. Нет, там такого нету в решении. Укугу бар алардын. Кирбей коет турган болсо эмне кыласыңар анда? Нет, в решении не так. В решении написано о том, что с 1 января до 2021 года, если про продукцию легкой промышленности скажем, что не маркированная продукция не будет разрешена к ввозу в Российскую Федерацию, написано. Но дается право, например, нашему национальному оператору, которого мы определим, взять коды у Российской Федерации, у их национального оператора. Я очень извиняюсь, да, я то, что перебила, вот честно не могу, Алла Азимович, вот вы его даже не слушаете. Вы понимаете, он говорит действительно то, что у него наболело. Он говорит о том, что при том, когда введется в российском законодательстве маркировка, все то, что мы здесь раньше поставляли, оно просто не поступит на рынок даже России. Вы понимаете, то, что поставлялось в Казахстан, в Россию, вы сказали, они не будут пускать те товары, которые раньше поставлялись. Он за что переживает-то? Что мы вообще не конкурентоспособны будем? Вы на что отвечаете, в конце концов? Они ведут у себя маркировку, а мы не сможем, и наш товар не уйдет туда. Вы как это не слушаете то, что он депутат говорит? Рахмат, мен ушуну угуп атам, айтайын дебедим силергечи. Мына силер ушуга даярсыңарбы, кире аласыңарбы деп атам. Пока пилоттук эчтеке баштай элексиңер. Ал жерден отуруп алып туруп, вице-премьериңер баш болуп туруп колдоп атасыңар. Ошол жерден биздин талаптарды кичине бир жактабайсыңарбы? Айтпайсыңарбы? Биз кире албайбыз, даяр эмеспиз буга деп. Анан мындай защищать этиш керек да. Биздин ал жерде ким азыр өкүл? Евразийский комиссия ким биздин өкүл өкмөттөн азыр? Там 3 есть уровня. Бирөөсү вице-премьер, экинчиси премьер, и үчүнчүсү Анда сен президент. сураган жок, өкүл ким дейт? Өкмөттүн. А представитель ЕАЭС... Түшүнбөйт экен, сиз да жооп бере келесиз анда тургуда. Я хочу слушать министра. Давайте, министр, отвечайте. Я вот... Есть 3 уровня. Самый высокий – это президент, второй
вице-премьер. Өкмөттөгү өкүл дейм, Евразийский ошол өкүл бар го биздеги. Мурда Макаев эле мурда Спецпредставитель деген бар, Алмаз Сазбаков деген. Ошону сурап ал эмне кылып жүрөт ал жерден анан? Ушуларды силерге айтпай. Алла Мына кечээ барып алып туруп өкмөт 3 маселе коюп атасыңар. ЕСкечи. 3 маселе болгону күн тартибине Кыргызстан кийирип атат. Бир маселеңерди четке калып туруп өткөзбөй атат, 2 маселеңерди кийин карайбыз деп таштап коюп атат. Силер башты ийип алып келип атасыңар. Ушул бу жактаганыңар ошол жерде. Мына Растамошко автомобили карабай койду, колдобой койду. Анан жанагы 2 маселеңер болсо, а потом рассмотрим деп койду. Это что, не важно, что ли? Немножко не такая ситуация была. Чем вы там занимаетесь? Я не Алла знаю. Зимович, там... Мен сизди укум келбейт, сиз түшүнбөй атасыз эчтекени. Министриңиз жооп берсин. Алла Зимович, биздин өкүлдөр толук кандуу иштеп атат. Биз ошол иштеги булар биздин чогуу өкмөттүн иши боюнча биз ушул убакыттарды биринчи алыс жакка жылдырып атабыз. Биринчиден. Экинчиден маркировка Алыс жакка жылдырганыңарды жетишкендик деп айтасыңар ушул жерде. Эми угуп турбайсызбы? Мен сизди Сен мага угуп турбайсың деп айтпагын андай. Өзүң подчиненияң. мен айтып атпайм. Мен айтсам мени кайра токтотуп атпайсызбы? Силер деген жылдырып койгонду иштедик дейсиңерби силер? Мен айтсам мени токтотуп атасыз. Мен айта албай атам. Өз оюңузду айта албай атпаймын бияка. Сандар Тузкожоевич, кичине үнүңүздү чүрүңүз. Как вы себя ведете, Сандар Тузкожоевич? Сиз мындай эмес элеңиз. Тартиптүү жигит элеңиз, что-то кичине эс алып келбейсиз барып бир 2 жума отпуск алып. Кичине нервиңизди ордуна алып келип мындай. Министр болуп же көзүңүз май басып кетти. Переговор кылып жылдырганды мен ойлобойм бул жетишкендик депчи. Бул деген алсыздык. Ошонун переговорду жылдырып аткандын ордуна мурдагы жылы силер пилотный баштап туруп кичинекей болсо дагы жылдырып кетсеңер болмок. Муну мейли мен айтып атканым, эгер эмдиги жылы мына 1-октябрда мөөнөт коюп атат, 1-декабрда мөөнөт коюп атат, 1-январь 2021 деп атат. Эгер ошондо бизди маркировкасы жок кийирбей коюп туруп Кыргызстандан товарлар кирбей кала турган болсо, ошондо анан кеч болуп калат да. Ошону кеч болуп калбай азыр бир иштегиле деп мен айтайын деп атам силергечи. Анан билбейм мен бүгүнкү күндө мына урматтуу кесиптештер, урматтуу комитеттин мүчөлөрү эки жолу узартып берип атабыз, тапшырма берип атабыз. 1 жылдан ашып атат. Мен абдан мындай өкүнүчтүү болуп атат. Бир дагы өкмөт тарабынан чечкиндүү кадамдар бул маселеде болбой атат да. Сарайын Абдыраевич, мен чечимдин долбоору боюнча өзүмдүн сунуштарым бар. Мели бир талкуу болсун дейм, ошондон айтпайм. Суроолорду бүтүрүп алайлы, анан чечимге Рахмат. сунушуңузду берсеңиз.